Ата-энелер мектеби программасын жайылтуу колго алынууда. Айымдардын эл аралык күнүнө карата Тоң районунда аялдар форуму өткөрүлдү. Ысык-Көл районунун Тор Айгыр айылында 8 март аялдардын эл аралык майрам күнү айылдагы маданият үйүндө мыкты келин сынагы уюштурулду. Өлкө аймагынан жана Ысык-Көл дубанынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Ысык-Көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Катянов. Саламатсыздарбы? Өзбекстанга жасаган иш сапарынын алкагында Кыргызстан президентинин администрация башчысы Акылбек Жапаров Өзбекстан президентинин администрация башчысы Сардор Умурзаков менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарынын алкагында макулдашылган иштерди жүзөгө ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Кайрат Иманалиев УТРКнын башкы директору кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматта Кайрат Иманалиевдин башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору кызматынан бошотулгандыгы айтылган. Кайрат Иманалиев КТРКнын директору болуп 2022 жылдын июнь айында дайындалган. Ага чейин каналды Бактияр Алиев жетектеген. Ал учурда социалдык фонддун башчысы. Кайрат Иманалиев алгач эмгек жолун ушул корпорациясынын Казына адабий драмалык башкы редакциясында баяндамачы болуу менен баштаган. 2018 жылы КТРКнын радио уктуруу тармагы боюнча башкы директорунун орун басары болуп эмгектенген. 2019 жылы Маданият, Маалымат жана туризм министрлигинин орун басары болуп дайындалган. 2021 жылы февраль айынан октябрь айына чейин Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри болуп иштеген. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Элчи Казакбаев боордош түрк элине президент Садыр Жапаровдун, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин жана Кыргызстан элинин атынан 6 февралдагы жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. Маектешүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу алака маселесин, тактап айтканда соода экономикалык мамилени чыңдоо, анын ичинде Кыргыз-Түрк фондун түзүү, Кыргызстанга түрк инвесторлорун жөнөтүү, андан тышкары түрк компаниялары менен кыргыздардын ортосундагы талаш учурларды калыс чечүү, түрк мамлекеттер уюмунун алкагындагы кызматташуу пландарын талкуулашты. COVID-19 пандемиясы бүткүл дүйнө жүзүндө ооруга чалдыгуунун жана жогорку өлүм көрсөткүчүнүн тынымсыз өсүшүнө себеп болду. Андыктан COVID-19 оорусуна каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп, тийиштүү иштер жасалып келет. 2023 жылдын январь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин облус аймагында 5057 адам аталган ооруга каршы эмдөөдөн өткөн. Кененирээк кабарчыбыз Мээрим Мусубакунованын материалы. Эл арасында COVID-19 оорусу токтоп калды деген пикирлер менен аталган ооруга каршы эмдөөдөн өтүү басаңдап калган. Жаңы 2023 жылдын январь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин облус аймагында биринчи, экинчи дозаларды жана бустердик дозаны 5057 адам алган. Ковид башталгандан баштап 148 миңден ашык киши эмделиш керек болчу. Бүгүнкү күнү бизде 86% эмделди. Биринчи дозасы менен, экинчи дозасы менен 72% эмделди. Ал эми үчүнчү дозасы бар. Бул деген бустерный доза деп коебуз. Мындан болсо 32% эмделди. Эми башына караганда элдер аябай эле аз келип калды. Көбү уже эмделгенден баш тартып, эми оору мындай илдет жоголду, эч ким оорубай калды. Ошондуктан көбү эмдөөгө келбей атат, баш тартып атышат. Эмдөөдөн өткөндөрдүн айтуусу боюнча адамда негизинен алсыздык орун алып, бирок жеңил өтүп кетүүдө. Бирок организмде эч кандай коркунуч туудурган факторлор болбогондугун айтышып, аталган ооруга каршы эмдөөдөн өтүү керектигин белгилешет.
Ковид оорусу дүйнө жүзү боюнча аябай катуу чыкпадыбы? Канча деген адамдар кайтыш болуп кетти бул дүйнөдөн. Ошол ооруну алдын алуу боюнча эмдөөлөр жүргүзүлдү. Ошонун эмдөөнүн биринчисинде, экинчисинде, үчүнчүсүндө алгам да. Бул эми эмдөөнү алгандын себеби эмне? Себеби баягы эмдөөнү алып койсоң, эгерде оору башталып калса, ошол мезгилде организм баары бир иммунитет вырабатывать этпейт. Баягы эмдөөгө алгандан кийин бул оорунун алдын алуусуна жакшы да. COVID-19 биринчисин, экинчи, үчүнчү вакцинасын алыш керек. Пока бул токтой элек, ар кандай жүрүп атат. Облус аймагындагы бардык эмдөө пункттарында жана ФАПтарда Sinopharm вакцинасы бар. Бүгүнкү күндө аталган ооруга каршы эмдөөдөн өтүп жаткандардын көпчүлүгү чет жерге кетип жаткан жарандар. Жарандар бизге качан кайрылып атат. Ушу чет өлкөгө чыкканда, кайсы чет өлкө өзүнүн вакцинасын талап кылганда эле бизге аябай издеп калып атышат да. Модернаны, Pfizer'ди, ошондой вакциналарыбызды. Анан бизге алып келгенде биз деле айтып эле атабыз, Модерна келди, биз жакка барып окуп калышыңар мүмкүн. Командировкага айрыкча Европага, Америка чыкканда ошо Pfizer менен Модернанын көп сурашат. Анан тилекке каршы эмделбей жүрүп, анан андагы өзүнүн мөөнөтү болот. Мөөнөтү түгөнгөндөн кийин эле анан издей башташат. Мага Pfizer керек эле, же Модерна керек эле. Эмдөө адамдын коронавирус менен ооруганда жеңил өтүп кетишине жардам берет жана ошондой эле адистер өлүмдөн сактарын да айтышууда. Учурда коронавирус илдетине каршы вакцина алуу боюнча медицина кызматкерлери тарабынан да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Мирмусу Бакунова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Каракул шаарынан. Өткөн жылы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын 2021-2026 жылдарга жазылган концепциясы боюнча жарлыгы жарыяланган. Жарлык элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо максатында чыгарылгандыгы маалым. Диний чөйрөдө мамлекеттик саясатынын негизги бир катар талаптар да эске алынуусу керек болчу. Бул багытта теманы кабарчыбыз улантат. It's a snail. Okay, open your book to page. Концепцияда басым жасап чече турган бир нече учурлар белгиленген. Алардын бири диний окуу жайлары боюнча маселе. Диний билим берүү системасына светтик сабактарды киргизүү, ал эми тиешелүү деңгээлдеги мамлекеттик билим берүү системасына дин таануу сабактарын киргизүү аркылуу диний жана дин таануучу билим берүү системасын өркүндөтүү. Учурда диний мекемелерде бул абал эске алынган. Бир гана диний сабактар эмес, ошондой эле мамлекеттик сабактарда өтүлүүдө. Мисалы айтып кетсек, кыргыз тили, ошондой эле Кыргызстан тарыхы. Азыркы учурда биз заман талабына ылайык тилдерди өнүктүрүүгө дагы басым жасап атабыз. Мисалы англис тили, орус тилин дагы киргизели деп ошол менен аракеттебиз. Ошондой эле анан балдар бир гана окуу менен чектелбейт, кесип дагы алууга дагы ошо шарт түзүп атабыз. Өлкөдөгү диний мекеме жайлардагы дин жаатында даярдалган адистердин сабаттуулугунун төмөндүгү боюнча маселе бар экендиги байкалгандан кийин аларды окутуу жана муфтияттар жагынан эске алынган. Анын негизинде окуулар, семинарлар диний чөйрөдө байма-бай орун алууда. Имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында мындай семинарларды уюштуруп атабыз. Жана ошондой эле муфтият тарабынан бекитилген программа боюнча кийинки айдан баштап, орозодон кийинки айдан баштап буйруса, биздин имамдарыбыз 2 айлык курсуна дагы жөнөтүлөт. Элет жеринен тарта райондук мечиттерге башчы болгон имам-хатиптерге катуу талаптар киргизилген. Башта мечитте Куранды жакшы өздөштүргөн же динден бир аз түшүнүгү бар эле адамды имам катары коюшса, азыр диндик жана светтик билимдери эске алынат. Имамдар имамдык жумушка алынып жатканда бүгүн алар сөзсүз түрдө дипломду болуш керек, ислам окуу жайларын бүтүш керек. Ал эми баш имам хатиптерге, райондук баш имам хатиптерге светтик дипломдор дагы каралган. Мисалы үчүн азыр мына казыяттык кызматтагы деңгээлдеги имамдарыбыз дагы ошол кызматтарда иштөө үчүн буларга дагы диний билимин негизинде дипломдору болуусу зарыл. Ошондой эле светтик дипломдор дагы каралган.
Мамлекетти өнүктүрүүнүн светтик негиздерин бекемдөө, адамдын айбир жана дин тутуу эркиндигине болгон укугун камсыз кылуу, диний жана башка нанымдарын сыйлоо, диний чөйрөдөгү мыйзамдарды өркүндөтүү милдеттерин чечүү 2021-2026 жылдарга диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын жаңы концепциясын иштеп чыгуу зарылдыгын түздү. Жанара Алмазбекова, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, бетон аралаштыргыч техника салынды. Эми алынган техниканын негизинде айыл чарбасындагы сугат маселелеринде көйгөй жаралбашы үчүн каналдарды оңдоп түзөөдө бетон куюу иштери аткарылмакчы. Бүгүн жаңы алынган техника Тоң райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Кененирээк Салтанат Керимкул кызы айтып берет. Айыл чарбасында сугат суусун өз убагында берүү максатында сугат каналдарын оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү облус аймагында быйыл да улантылат. Ал үчүн бетон аралаштыруучу атайын техника Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунан 4 миллион 300 миң сом каражат бөлүнүп алынды. Буга чейин мындай техника болгон эмес. Бул техника бетонду өзү мешайт этип, анан өзү ошол каалаган жерге алып барып түшүрүп берет экен. Мындайча айтканда 20-30 кишинин жумушун жөн эле өзү жасайт экен. Эми баарыбызга белгилүүдөй, Ысык Көл областы туризмден башка дагы айыл чарба, мал чарбачылыгына абдан өнүктүрүшүбүз керек. Анткени айыл чарбасы менен мал чарбасын жакшы өнүктүрбөсөк, элибиздин жашоосун мындай жакшыртууга көп жакшы мүмкүнчүлүктөр болбойт. Мына бул техниканы ошонун алкагында алып атабыз. Алынган жаңы техниканы Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана Ысык Көл облустук башкы суу чарба башкармалыгынын адистери кабыл алышып, эми суу каналдарына бетон куюу иштери бир топ жеңилдерин белгилешти. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан ишке ашып алынган бетон аралаштыргыч техникасы Тоң райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Таза бетондук иштерди пландап атабыз, ушунун баарын аткарганда эле ашар жолу менен аткарабыз, элдерди токтойбуз. Былтыр айрым райондорубузда 150-150 киши чыгып, 10 күн, 15 күн ашар ыкмасы менен бетон куюу иштерди аткардык. Ала кетсек, ошо Тоң районунда Алаөз каналында 147 метр каналды ошо 15 күнгө жакын элдин күчү менен бетондук иштер аткарылган. Быйыл эми ошол жумуштарды элге дагы өзүбүздүн кызматкерлерге жеңилдетүү максатында ошо өзүнө жүктөп, өзү аралаштырып, өзү төгүп бере турган бетон аралаштыргыч техникасын, атайын техниканы алып атабыз. Президентибиздин Ысык Көл облусундагы Ильяс Жеңишевичтин жардамы менен өзүбүздүн айыл чарба министрибиз Аскар Сапаровичтин көмөктөшүүсү менен ушул техника алынып Тоң районуна Кудай буйрса тапшырып атабыз. Ысык Көл облустук башкы суу чарба башкармалыгынын берген маалыматына таянсак, сууну үнөмдүү пайдалануу максатында өткөн жылы 18 километр каналдарды оңдоп түзөө иштери жүрсө, анын 1 километр 800 метринде бетондоо иштери жүргүзүлгөн. Ал эми быйыл 12 километр каналды оңдоп түзөө иштери жүрүшү керек. Анын 2 километр 440 метринде бетондук иштер аткарылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктары. Бүгүн Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде жайгашкан инновациялык агро борборунда жаш табышкер долбоорунун алкагында айыл чарба ишкерлери үчүн малина өстүрүү боюнча семинар уюштурулду. Семинарда малина өстүрүү боюнча жеке ишкер Мирбек Бекиш уулу тажрыйбасы менен бөлүштү. Мындай иш-чаралар Европа биримдиги каржылаган жаш табышкер долбоорунун алкагында республика боюнча облустук инновациялык агро борборлордо өткөрүлүп турат. Тренингтердин негизги максаты аймактардагы жаш ишкерлердин агро стартаптарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү. Жаш табышкер долбоорун алкагында өлкөнүн Ысык Көл, Чүй, Нарын, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында инновациялык агро борборлор ачылган. Агро борборлордун максаты жаштар, айымдар жана калктын аярлуу топтору үчүн жашыл технологиялар чөйрөсүндө иш менен камсыз кылуу жана киреше алып келүүчү ишмердүүлүк жагынан туруктуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Мындай иш-чараларды катышуучулар керектүү деп санашат. YouTube каналдардан ушу биздин кыргыз ишкерлери, жаш жигиттердин ишкердигин, дыйканчылыктарын көрүп кызыгып, өзүбүздүн огородко чакан жерге айдап көрсөкпү, баштасакпы,
деген ой менен келдим. Тренингтер, ушундай тренингтер бизге аябай керек. Анткени жаңы баштап атканда консультация керек, бир маалыматтар керек. Ошол маалыматтарды тренингден алып жатабыз. Организаторлорго чоң рахмат. Борборлор ишкердик өнүмдөрдү өнүктүрүү жана стартаптарды ишке киргизүү үчүн бардык керектүү техникалык каражаттар менен жабдылган. Мындан тышкары борборлор тарабынан ай сайын жаштар үчүн тренингдер, тажрыйба алмашуу үчүн ишкерлер менен жолугушуулар, эксперттер менен кеңешүүлөр өтмөкчү. Ал эми бүгүнкү иш-чарада малина өстүрүү боюнча тажрыйбалуу ишкер Бекиши уулу Мирбек тажрыйбасы менен бөлүштү. Жаңылык болгондуктан биз өзүбүздүн опытыбызды бөлүшкөнгө туура келип атат. Кээ бирөө ошо кайсыны себерин билбей, кайсы сортту себерин билишпегендиктен биз өзүбүздүн жардамыбызды берели деп ушу Агропромго да чоң рахмат. Ушу элдерди жыйнап, ушу жыйын өткөзүп, дыйкандарга информация берип атышат. Биз колдон келишинче жаңы сорттоо малинанын 8 жылдык тажрыйбабызды берип өткөнгө жардам беребиз. Эске сала кетсек, жаштар ишкер долбоору Энактус Кыргызстан коомдук бирикмеси тарабынан Европа биримдигинин демократияны өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо программасынын каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Алина Антымакова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Ата-энелер мектеби программасын жайылтуу колго алынууда. Бул багытта Балыкчы шаарындагы Калыгул Бай уулу атындагы орто мектебинде тарбия башааты үй-бүлө аталышындагы семинар уюштурулду. Мындай саамалык ата-энелердин балдарды тарбиялоодогу көндүмдөрүн жакшыртып, жашы жетелектер арасында укук бузуулардын алдын алууга өбөлгө болмокчу. Мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарында ата-энелер мектеби программасынын алкагында ата-энелер менен биргеликте балдарды тарбиялоо ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө багытталган окутуулар өткөрүлүүдө. Бул жолу Балыкчы шаарында уюштурулуп, балдарды тарбиялоонун жолдору, уюлдук телефондун балдарга тийгизген таасири тууралуу пикир алмашуу жүргүзүлдү. Белгилүү педагог Гапар Мадамянов агайдын ыкмасынын негизинде ата-энелер университетинин семинарын өткөрдүк. Буга биздин биология мугалимибиз 6 класстын класс жетекчиси Керимбекова Мээрим күз айларында Каракол шаарына барып, бул боюнча семинарга катышып келген, окуп келген, билимин жогорулатып, өзү келгенден кийин абдан жакшы көп маалыматтарды алып келип, ал маалыматты семинар кылып кайра класс жетекчилеринин баарына өткөн. Ошол семинардын негизинде ар бир класста, биздин мектепте класс жетекчилер ушундай семинар өткөрүштү, тарбиялык сааттарды өтүштү. Ата-энелер мектебинин темасы тарбия башааты үй-бүлө деген темада өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда үй-бүлөлүк тарбияда элдик тарбиянын түрлөрүн колдонуу деп өттүк. Көптөгөн тарбиялар бар экен. Ата-энелер мен ойлойм, көптөгөн ушу биз айткан бүгүнкү тарбиянын түрлөрү күнүмдүк жашоодо колдонот. Балдардын билим тарбия сапатын жакшыртууда жалгыз мектептин, мугалимдердин ишмердүүлүгү аздык кылат. Андыктан бүгүнкү күндө ата-энелердин педагогикалык маданиятын өркүндөтүү маанилүү дешет адистер. Мугалимдер өздөрүнүн болгон билимин, өздөрүнүн болгон билимин берип өтүштү ата-энелерге. Ата-энелер бул семинардан өздөрүнө эң жакшы маалыматтарды алды деп ойлойм. Себеби Гапар Мадамяновдун программасында айтылгандай, китептеринде айтылгандай методикаларын үйрөтүп, кандай методикада балдарды тарбияласа болот үйдөн, балдарга кандай тарбия бериш керек ата-эне деп эң мыкты деңгээлде семинар болуп өттү. Ата-энелер менен балдардын, мугалимдердин ортосундагы байланыш, балдарга кандай тарбия берүү, ушулар боюнча мен өзүм да чоң сабак. Балдардын тарбиясынын бардык нерсени биз мугалимдерге үйүп койбостон, үйдөн дагы өзүбүз тарбия берип, акыл насаатыбызды айтып, мугалимдер менен биргеликте бардык ушу балабызды түптөп чыксак деген бир ушундай чоң жакшы ойлорду камтыдым өзүмө дагы. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен учурда шаар аймагындагы 10 мектепте жана пилоттук негиздеги 5 бала бакчада ата-энелер мектеби программасы өз ишин жүргүзүүдө. Мында балдарды ар тараптан өнүктүрүп, ата-энелердин балдарга болгон жоопкерчилигин арттырууга шарт түзүлөт.
Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Айымдардын эл аралык күнүнө карата Тоң районунда аялдар форуму өткөрүлдү. Форумда аял затынын коомдогу орду, учурда алардын жасап жаткан иштери жөнүндө сөз болду. Буга удаа эле Эшперов айылында айымдардын ден соолугун чыңдоо максатында машыгуу залы жасалгаланып бүтүп, анын ачылыш аземи да болду. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргызстандагы Ханс Зайдел фонду Тоң районундагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына атайын окуу уюштуруп, мыкты долбоорлор арасында сынак жарыялаган. Жыйынтыгында Болот Мамбетов айыл аймагынын активдүү айымдары тарабынан даярдалган долбоор 3-орунга татып, 300 000 сом утуп алган. Бул каражатка спорттук шаймандар сатылып алынып, айылдагы маданий спорт сарайынан бир бөлмө берилип, аялдардын ден соолугун чыңдоочу машыгуучу зал ачылып отурат. Бүгүн ушундай заманбап залдын ичинде биз майрамыбызды улантып атабыз. 8 мартта эл аралык аялдар күнүнө карата аялдар форумун коштук. Бул форумда биз айымдардын колунан эмне келип атат, эмне иш кылып атышат, ошонун баарын ушул жерде көрсөтүп берелик деп пландаганбыз. Бизде азыр вставкада болду. Вставкада ошо биздин айымдардын кол өнөрчүлүгүн, өздөрүнүн жасалган, үйүнөн даярдалган тамак аштарынын, ишкерлердин бардык окаттары ушул жерге коюлду. Баарын көрүп, мына биз кубанып, сүйүнүп турабыз. Биз үчүн абдан кубанычтуу күн бул күн. Фитнес залына керектүү шаймандар Тоң өнүктүрүү фондунан берилген 300 000 сомго сатылып алынды. Ал эми бөлмөнүн оңдоп түзөө иштерин айылдагы активдүү жаштар толугу менен жасап беришкен. Бул жагынан алганда айылдын ынтымагы күчтүү экендигин ачылыш аземге келгендер баса белгилешти. Бул жерде мен ошо маданият үйүнөн бир зал бөлүп бердим атайын. Анын негизинде келип инвентарлар алынгандан кийин биз ремонт багытында иштей баштадык. Ушунча инвентарлар келип аткандан кийин эмне кылабыз деп Рана Мусаевналар болуп кеңешип, анан жаштарыбызга кайрылып, элдерибизге кайрылсак, мына ыры салды ынтымак дейт. Билесиздер, бизде Болот Мамбетов айыл өкмөтүндө аябай ынтымактуубуз. Ошонун негизинде келип жаштарыбыз ошо ремонтуна абдан жардам беришти. Колдоп ремонтун, капиталдык ремонттон өткөрдүк. Мына азыркы маалда өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар, кандай азыркы стандартка жооп бере турган фитнес клубубуз, айымдар машыгуучу залыбыз ачылды. Машыгуу залынын ачылышы менен катар райондогу аялдардын форуму да уюштурулган. Форумдун алкагында жергиликтүү кол өнөрчү айымдардын колунан жаралган буюмдар көргөзмөгө коюлду. Себеби Тоң районунда башка аймактарга салыштырмалуу кол өнөрчүлүк жакшы өнүккөн жана муну менен ишкерлик кылгандар да көп. Кол өнөрчү аябай көп айымдар бар, бул жерде ар түркүн буюмдарды жасашат. А биз болсо эми байбичелик кылып эле баягы кийиз менен, момундай чий менен, анан мындай көлдөлөңдөрдү жасап, ишыгылып кыргыздын болгон нукура, кыргыздын оюм чийимдери менен аракеттенебиз бош убактыларыбызда. Анан ушуну кийинки жаштарга калтырсак деген ой максатыбыз бар. Кийинки жаштарда ушу энелердин алып жүргөн нускасын алып калса деп ошого абдан көп аракет кылабыз. Өткөрүлгөн аялдар форумунун максаты элеттик айымдардын потенциалын көтөрүп, аларга дем күч берүү. Ошону менен бирге эле алар тарабынан даярдалган кол өнөрчүлүк буюмдарын коомчулукка таанытуу, ынтымак менен адептүүлүккө, тазалыкка үндөө. Алмазыкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айым айдоочуларды 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттукташты. Мында алар айымдарга каалоо тилектерин айтышып, ошону менен бирге жолдо жүрүүнүн эрежесин сактоого чакырышты. Белгилей кетсек, 1977 жылы Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясы менен 8 март аялдардын эл аралык күнү катары расмий кабыл алынып, өлкө аймагында жыл сайын уюштурулуп келет. Айымдардын эл аралык майрамынын урматына карата Балыкчы шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айым айдоочуларды гүл менен куттукташты. Аларга жылуу сөздөрүн айтып, аны менен бирге жол эрежелерин бузбоону да эскертишти. 8 март майрамы менен куттуктоо иш-чараларын өткөрүп атабыз. Айымдарга кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр. Дайыма ушу жол кырсыгына кабылбай, ушу жаздын күнкүдөй жадырап жайнап жүрө беришин каалайбыз. Айымдардын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Иштерине ийгилик, ден соолук, бакубатчылык. Айымдардын күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз жана жалпы
жол көзөмөлдө кызматкерлердин атынан жана өзүмдүн атыман чын дилимден куттуктайм дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Айрымдарына бул күтүүсүз болуп, кубанган айымдар жол коопсуздугунун кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти. Ушу 8 март майрамы менен куттуктаганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да бардыгыбызга тынччылык, токчулук, молчулук болсун Кыргызстанда, эл журтунда. Ошо баарыбызга ынтымак, ырыс-кештиктүү бололук. 5 жыл болуп калды, биринчи жолу алып атам 8 мартта. Биздин кызматкерлерге чоң рахмат. Балыкчылык кызматкерлери жакшы иштеп атышат. Ыраазыбыз. Ар дайым контролдо болот балыкчыныкы. Жакшы. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү ушундай неожиданный сюрприз болуп калды, орусча айтканда. Анан ушу балыкчынын жол көзөмөл кызматкерлерине чоң рахмат. Таң атпай эле биринчи жолошман кийинки куттуктоолор ушулар болуп калды. Сиздерге да чоң рахмат. Анан ушу жол эрежелерин бузбай айдаганга аябай катуу аракет кылабыз. Балдарды татыктуу тарбиялап, үй-бүлөнүн очогун жандырып турган аял затынын орду чоң. Андыктан аларга арналган ар бир күндү майрам деп кароого негиз бар. Белгилей кетсек, 1977 жылы Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясы менен 8 март аялдардын эл аралык күнү катары расмий кабыл алынган. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл районунун Тор Айгыр айылында 8 март аялдардын эл аралык күнүндө айылдагы маданият үйүндө мыкты келин сынагы уюштурулуп, айыл тургундарына жагымдуу маанай тартууланды. Сынактын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы айтып берет. Ысык Көл районунун Тор Айгыр айылында 8 март майрам күнү айылда жашаган уруулардын келиндеринин арасында мыкты келин сынагы уюштурулган. Тор Айгыр айыл өкмөтү жана айылдык кеңеш демилгелеген сынак каада салттын учунулаган, кыргыздын бал улуктарын аздектеген, башкаларга үлгү болгон келиндерди эл алдына алып чыгуу максатын көздөгөн. Кайнатаңды кандай көр, кайненеңди жандай көр, акыл насаат кептерин агарып аткан кандай көр. Кайнелерди четтей көр, кайынсиңди эженин элине келип эптей көр. Мына бүгүнкү иш-чаралыгыбыз аябай жакшынакай уюшуп, элибиздин дагы маанайлары аябай жакшы чогулуп ушул жерде өзлөрүнүн каалоо тилектерин айтып, ушул маданият үйүнө келип ушул 8 мартка майрамына арналган салтанаттуу кечеге келишип, өзлөрүнүн аябай кандай десем бир аябай жетишкендикти сезишип, канча жылдан бери унутулуп калган нерселердин улуттук каада салт, нарк салт, ушу үйдө жаткан келиндерибиздин, аялдарыбыздын өстүрүү, өндүрүү, ошолорго кичине дем берүүгө аябай чоң салымын кошуп атабыз. Урматтуу биздин кадырлуу энелер, асылзат апалар, ажарлуу биздин эже карындаштар, сиздерди бүгүнкү 8 март айымдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн Тор Айгыр айыл өкмөтүнүн атынан жана Тор Айгыр элинин атынан куттуктайбыз. Ар үй бүлөгө бейпилдикти, жылуулукту, арулукту, жарыктыкты тартуулаган айымдар бул сиздер. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр. Тор Айгыр айылында өткөн мыкты келин аталышындагы сынактын жүрүшүндө айылдагы уруулардын келиндеринин арасында атайын даярдалган тапшырмалар боюнча таймаш жүрүп, ар биринин сахнага чыккандан баштап бардык бөлүктөр боюнча аракеттерине калыстар тобу сара эсеп салып, мыктыларды аныкташып, соңунда ар биринин өзгөчөлүгүнө жараша сыйлыктар менен белектерди тапшырышты. Мыкты айым деп аталып, уюштуруучулардын баарына чоң рахмат. Ушул конкурстан мен гран-прини утуп алдым. Бардык катышуучулардын бардыгы жакшы катышты, бардык өнөрлөрүн көргөзүштү. Конкурс 5 этаптан турду. Ырдадык, бийледик, өнөрүбүздү көргөздүк, өзүбүздү тааныштырдык. Ошолордун бардыгынын ичинен калыстар тобу калыс чечимин чыгарып, мени гран-принин ээси деп тандап алышты. Бардыгына ыраазымын, абдан кубанычта болуп атам, сүйүнүчүм, кубанычыма чек жок. Кыргыз элинин бал улуктарын аздектөө, кыргыз келиндерине тиешелүү болгон каада салттуулоо максатында өткөн мыкты келин сынагына келген
Айыл тургундар үчүн майрам күнү уюштурулган бул иш-чара өзгөчө маанай тартуулай алды. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Асылбек Касаянов, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Ардактуу замандаштар, сиздер Ысык Көл аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.